Бул муктаждар комплекси деп Кыргызстанда алгачкы проекти салынып атат. Көчө Кудай буйрса жакында ниет кыла берели, кадимкидей асфальт болот. Эми ушул комплекс дагы кошумча башкача проекти менен Кыргызстандын 7 областына салабыз деген ниеттерибиз бар. Беш манжа бөлөк билек бир дейт. Биз бириксек тамчыдан көл кура алат, урматтуу мекендештер. Биз биригип алып момундай иштерди алайын кылабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Кудай буйрса, бүгүн 28 сентябрь 2020 жыл. Кудайга шүгүрлөр болсун, Аллах Таала насип этип, канчалаган кайрымдуу, жоомарт, берешен инсандарды бизге жөнөтүп, биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун салынып аткан муктаждар комплексине жөнөтүп, себепкер кылып атышат. Күн санап акыркы убактарда жакшылыкта жарышкан инсандар көбөйдү. Мына азыр жаңы эле мына материал алып келатсам, балдар байланышып, өздөрү Россияда эмгектенип кеткен жамааты менен, жоролору менен, достору менен 6600 рубль салды. Дагы жана бир таксиде иштейбиз мен так билбей калдым. Толук мен ал балдар менен азыр сүйлөшүп бүтө элек болчумун. Мен бүгүн кечке материалдын үстүндө болдум. Чындыгында азыр күн санап мына момундай материалдарды ташып атабыз. Күнүгө, себеби күнүгө ал иш алдыга жылып аткандыктан күнүгө материалдар ташылып атат. Мына азыр бүгүн биз эмне материалдарды алып келдик? Bir комнатага мен жогоруда айтып өткөндөй, бир семьянын МДФ кечеде алып келген, мен бүгүн дагы бир комнатасына башкача жакшыраак цветин тандап келдим. Мына ошол МДФ материалды скоба, багет, ошондой майда чүдөлөрү менен биригип, жалпысынан мынакей 8800 сомго алып келдик. Урматтуу мекендештер, биз бир мыг алсак дагы момундай покупочный акты кагаздарын жаздырып алып атабыз. Себеби мен буга чейин дагы ушундай кагаздар менен иштешкем. Бардыгы далил катары, отчет катары болуш керек. Анткени бунун иштин бардыгы элдин аманаты менен, элдин каражаты менен иш алдыга жылып атат. 8890 сомго МДФ алдык. Тетигинде турат мынакей МДФ. Бул жакта болсо, урматтуу мекендештер, бүгүн бир жакшы кабар бар, жакшы жаңылык бар. Могу коробкаларда көргөзүп койсок болот, Ичин ачып көргөзбөй эле турайын, пока толугу менен коюлгандан кийин мен сиздерге көргөзөм. Бүгүн чоң атанын үйүнүн ички эмесине, санузелине толугу менен унитаз, раковина, ошол жерге керектелүүчү бүт турбалары, майда чүдөлөрү. Анан ошол санузелге керектеле тургандагыдай кафель келди. Мына мен ал акчаны айтып кетсем, ушул унитаз, раковина, анан кичинекей майда чүдөлөрү бардыгы биригип 10290 сом болуптур. 10290 сом. Анан ошол чоң атанын кухнясынын ичин эмесине, санузелдин ичине кете тургандагыдай бүт жалпы кафель алдык. Кафелдин баасы 14737 сом болуптур. Биз аны дагы көргөзүп коелу. Бир жакшы кафель алып келдик, албетте. Сонун кафель мынакей. Мен ар бир материалдарды сиздер менен бөлүшөйүнчү. Закрыга бир жакшы элге көргөзүп берген аракет кылыңыз, Мынакей урматтуу мекендештер, бизден ошол видео тармактын жардамы менен Кудай кааласа сиздерге толугураак көргөзгөн аракет кылайлы. Бул кафелдин кадимки эмелери, замазка деп коет. Биз момундай кафель алып алдык, жакшы кафель алып алдык, Кудай кааласа иншалла мынакей. Бул бүткөндөн кийин мен сиздерге дагы толугу менен көргөзөйүн, Мына көрүп атасыздар, бул бир эле түстүү свет эмес. Эки түстүү свет болот, плюс анан эмелери менен, саймалары менен болот экен. Ушундай волновой жакшынакай көрүнө турган. Негизги жумуш курулуш иштерин эгер кылып жүргөн адам болгон болсо, бардыгын жакшы түшүнөт. Бул мелочевка алдыга кеткен сайын бул майда чүдөлөр эле бир топ каражат талап кылат экен. Көзгө көрүнүктүү кирпичи же чатыры же момундай темир, айнек, эшик, деринен сырткары момундай майда чүдөлөрү менен бир топ акча болот экен. Караңыз, мен азыр бүгүн жалпысынан майда чүдөлөрү менен биригип 35 000 сомдук материал алып келиптирмин.
Кече дагы мен жалпысынан 30 000 сомдон ашык, 32 000 сомдук кече материал алып келгем. Бүгүн 35 000 сомдук материал алып келдим. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Күн санап жардам берип атасыздар. Аллах разы болсун. Жакшылыктарда жарышып атасыздар го темеле. Мына ушундай болуш керек. Мына ушундай болуш керек. Ушундай жарышыш керек. Мен сиздерге эгерде убагында жооп бере албай аткан болсом, албетте мен сиздерден кечирим сурайм. Себеби урматтуу мекендештер, эртең менен туруп элечи мен ачык эле айтайын, мен эми баандай сиздерге даттанып арызданып аткан жерим жок. Үйдө чай ичкен убактың болбойт. Шашып эле келесиң, келсең бул жерде 4-5 бригада сени карап турган болот. Бүгүн нол керек, бүгүн нол керек, бүгүн нол керек. Кудай буйрса, иншалла мына ушул ай, октябрь айы чыдап койсок, сабыр кылып койсок, иншалла Аллах таалам күч кубатты берсин. Октябрь айы ушул комплексти толугу менен бүтүрүп алабыз, Кудай буйрса иншалла. Азыр усталар жөн эле тынымсыз иштеп атат. Могул турбаларды караңызчы, мелочевка майда шүдөлөрү бүт аябай ушунун ичинде бардыгы. Бул жерде колено дейт, баягы трап деп коет, майда шүдө. Кыскасы чоң атанын бүгүн биз чоң атанын комнатасынын санузелин бүтүргөнү толук материал алып келдик. Толук материал алып келдик. Чоң атанын комнатасына жүрүңүз, кирейли. Биз чоң атанын үйүндө эмне жумуш болгонун сиздер менен дагы бир кыскача бөлүшөйлү. Урматтуу мекендештер, бул чоң атанын кире беришинде прихожкасы, бул жерде биз толук бүтүрөбүз. Мына азыр главный эшиги коюлу элек. Бүгүн бир бала байланышып, медер эмне жумуш керек? Буга чейин кой жагына жардам берген, бир топ жагына жардам берген. Мына ошол бир тууганыбыз агабыз өзү Бакыт деген вид совхоздон болот. Менден эмне кызмат, абойлор керекпи, эмне керек? Ачыгын айтчы дегенден мен зарык болуп аткан нерсени айт дегенден зарык болуп аткан нерсени айттым. Мына азыр могул эшик зарыгыраак болуп атат. Будан да зарыктары бар. Бардыгы эле зарык, бирок ушул бир эшикти кылып берсеңиз жакшы болот эле дедим. Бул бир эшиктин баасы 15 000 сом. Мына Бакыт агабыз ушуну мен кылдырып берем деди. Чоң атанын комнатасына киресиң, кадимгидей мынакей электро монтаждары момундай. Евро монтаждарын жакшы билесиздер. Ар бир комнаталары ушул жерден өчүп, жанып дегендей. Бүт баары заманбап, албетте заманбап. Киресиңер, куда калса киргенде эле кадимгидей эле мынакей потолоктун кооздугун көргөнсүздөр. Бул дагы толук бүт элеги, бул толук бүткөндө дагы мен дизайнерлерин карап, дагы бир кооздук бүткөндөн сиздер менен бөлүшөм. Бүтө турган дагы маселелер бар, боло турган жерлери бар. Мынакей айта кетчү маселе. Жакыныраак келип койсоңуз болот. Мына биз азыр душка атайын мынакей уже эмелерин коюп кетип атышат. Баягындай жууна турган душтун эмелерин коюп кетишти, крандарын. Бул жак болсо Аристон койма болуп чыгат. Бул жерде раковина турат. Мына раковинанын эмелери коюлуп атат. Бул жерде дарат, ушада турган дараттын эмеси турат. Ар жагында уже унитаз турат. Ушунун бардыгын бүтө тургандагыдай мен полуна, потологуна, стена кафелине толугу менен алып келдик. Бүгүн бул жердин эшигин бир балдар өлчөп кетишти. Пластиковый эшик болот. Кудай кааласа бул санузел бүтсө, анан бул комнатада мына шпаклевкасы бүтүп калды. Балким водомитсон кылабыз, балким обой кылабызбы көрөбүз. Бул комната эми чаканыраак кладовка сыяктуу кызмат кылат. Потологу бүттү чоң атаныкы. Эми эшигин коебуз. Эшигин биз эмнеге коюп айтабыз? Себеби могул грязный жумуштар, чаң жумуштар бүтүп калса экен деп атам. Булар бүткөндөн кийин могул жаман нерселерди бүт шыпырып алып чыгып алгандан кийин эшикти коюп берем. Потолокту толук шпаклевка шкуркаларын бүтүрөт, стенаны бүтүргөндөн кийин полун кылат. Эми болушунча аракеттебиз. Ушул чоң атанын үйүн колдон келишинче убагында мен убада берген убакытты алып кирип алайын деп азыр колдон келишинче аракет кылып атам, урматтуу мекендештер. Колдон келишинче аракет кылып атабыз. Албетте Аллах таалам күч кубат берген болсо, иншалла ушул жерде жакын күндөрдө чоң атабыз кирип калса, чоң атанын дубасын алып мазза кылабыз. Кече бир агабыз Оштон келип айтып атты. Медер кайфты кылып атасыңбы дейт да. Кайф алып атасыңбы дейт. Эми бул баягындай жалпак тил менен айтканда, жаштардын сөзү менен айтканда, албетте ар бир инсан мындай өзүнүн эмесине, деңгээлине жараша өзүнө рахат алат экен да. Бирок рахат алып жетише албайт экен. Мисалы айтып берейинби сиздерге? Бир адам арак ичип кумарын жазат экен же рахатын жазат экен. Бирок аракты канча ичсе дагы рахаты жазылбайт экен. Бир адам сигарет тартып же насвай тартып же жана башка тартып же сайынып кадимгидей эле убактылуу рахат алат экен.
момундай айтканда кайф алат экен. Бирок ошол рахатын алып бүт албай дагы деле уланта берет экен да сайын. Бир адам кальян тартат экен. Бир адам жамаатка маселе айтып, акыл насаатын айтып рахат алат экен да, караңызчы. Бир адам эгин эгип, же кара жумуш кылып, же дыйканчылык кылып, ошонун үзүрүн көрүп рахат алып жашайт экен. Бир адам бак тигип, бактын көлөкөсүндө бактын жемишин көрүп рахат алат экен. А биз болсо, урматтуу мекендештер, биз болсо мына ушундай муктаждардын дуасын алып, чындыгында рахат аласың да. 2 жылдан бери чуркап жүргөн жумушуңдун үзүрү келатат. Мынакей. Машалла. 2 жылдан бери чуркап, кыйналып, сиздерге жаман көрүнүп, жакшы сөз угуп, жаман сөз угуп, ысыкта, суукта ар кандай кыйынчылыктарды көрүп, ар кандай сөздөрдү угуп, бирок ошонун үзүрү жакында келатат. Жакын күндөрдө рахат келатат. Албетте бул рахаттын эң башкысы мына ушул чоң атабыз келип, ушул жерде сонун бедер балам кел деп күрөшүп, сүйлөшүп отуруп, дуасын алып отурсаң, мен жогоруда айтып өткөн ар бир рахатың бул нерсеге жетпейт. Кудай буйрса, мына ушул иштерибиз аз калды. Биз азыр кийинки жумуштарга өтөбүз. Жүрүңүз. Кудай калса, бул жакта кийинки семьяда дагы бүгүн иш кызуу жүрүп атат. Уже потолоктор бүтүп калды. Потолоктор толугу менен бүтүп калды. Азыр балдар ичкерки спальный бөлмөсүн чыгарып атышат. Салам алейкум. Кандайсыздар? Сол жакшыбы? Иш болуп атабы? Кантип атасыздар? Машалла, машалла. Сонун чыгып турго. Мына урматтуу мекендештер, бул спальный бөлмөсү, уктоочу бөлмөсү кадимгидей эле колунда бар, мүмкүнчүлүгү жетип эмес, ашып аткан байлардын үйүндөгүдөй жасалып атат бул үйлөр. Көрүп атасыздар. Кудай кааласа, бул үйлөр бүтсө, ээлерине тапшырып алсак, чындыгында эң бакыттын туу чокусуна жеткен болор. Жагындап калыпсыздар, Кече да сүйлөшүп кеттик элек, сиздерден мен күндө кабар алам. Күндө мен элдин үстүндө кабар алам. Иншалла эртелетип жакындап бүтүрүп берсеңиздер зор болот, Эртең эмнесине, шпаклёвкасына киришебиз. Машалла. Потологунабы? Потологунабы, стенасына. Бул водомитсон болот, эсиңизден чыгарбайсыз. Наркомто обои болот, Жакшы. Бир жума деп убада бергенсиз. Бир күнүңүз өттү. 6 күнүңүз калды. Тамаша, тамаша. Урматтуу мекендештер, мына ушундай балдар дагы колдон келишинче аракетти кылып атышат. Жүрүңүздөр, анда эмесе мен кийинки үйлөргө киребиз. Кече биз караңгыда сиздер менен бөлүшкөнбүз. Караңгыда бөлүшкөндө эмне жумуштарды бөлүштүк, жакшы көрүнбөй калган. Мына азыр балдардын иштерин көрөбүз. Урматтуу мекендештер, көрүңүздөр, керемет. Момундай караңызчы. Бул азыр цветтери берилип, өзүнүн түсүн тандап, обойлору берилип, бул жерлер кухня гарнитурлар берилип, бул жерлерге телевизорлор берилип, айнек пардалары коюлгандан кийин, анан кийин көрөсүздөр. Мына ошондо бакыттын туу чокусуна жетебиз иншалла. Керемет, чындыгында керемет. Бул жагын да көргөзүп коебуз. Мына бул жакта дагы балдар үчүн потолокту толугу менен шпаклёвкасын уже бүтүп калды, көрдүңүздөр. Бул уктоочу бөлмөсү, 2 семьянын уктоочу бөлмөсү, спальный бөлмөсү аябай чоң. 6га 4. Зал бөлмөсү 5ге 4. Биз кийин эслиштөө мүмкүнчүлүккө карайбыз. Кийин эслиштөө биз бул жерде мындай кылып гипсокартон менен бөлүп коебуз деген ойлор болгон. Балким кийин эгерде бул жерде баласы көп үй бүлөлөр кирет, детский бөлмө кылып коюшубуз мүмкүн, 2 комнатага бөлүп. Балким аны дагы алдыда көрө жатарбыз. Мына ушундай бул бөлмө водомитсон болот, потолок бүттү. Азыр полдорун уже балдар баштап атышат. Башка комнатанын полдорун кагып атышат, аны көрөбүз иншалла. Жүрүңүз. Урматтуу достор, нол стойкалар көрүп атасыздарбы? Кадимки 15ке 15 13ке 13 болуш керек. Ичин угуздар. Ичи толо бетон. Бетондун ортосуна бир арматура да салып койгонбуз. Булар Кудай буйрса иншалла өтө бир узак убакытка тура тургандагыдай ушундай заманбап жасалды иншалла. Балдар азыр биякта устакаларыбыз иштеп атышат. Ассаламу алейкум.
кандайсыз? Иштер жакшыбы, тынчсызбы? Кантасыз? Биз кече келип караганыбызда патолог башталып эле достор, туугандар, мынакей азыр МДФ патолог бул жакка кылып атат. Чекесинде өзүнүн ушундай формасы бар. Устага кыйналбай атасызбы? Иш кантип атат? Ойдогудайлы болуп атабы? Бизден жалп жокпу? Жок, иншалла. Чын айттым. Бул устакабыз табам кереги жокпу? Эми бул жердеги көп инсандар мындай өзүнү сиздерге көргөзүүдөн баш тартышып ушундай эме болот, балким тартынып атышат, балким башка. Кыскасын айтканда, Аллах разы болсун, бир ушундай имам жолунда жүргөн инсандар албетте ошондуктан мына ушул ишке баш тартпастан колдорунан келишинче салымын кошуп, жардамын беришип, анан кызмат акыларындагы мындай элдикиндей эмес, өтө ылдыйкы ценада сүйлөшүп алып жасап атабыз буюрса. Устага буну эртең спальный бөлмөсүнө киришип калат экенбиз, Уже патолог, урматтуу бекендештер, бул акыркы комнатанын патологу. Уже бул патолог бүтсө, наркылардыкы да бүтүп калды. Бардыгынын патологу бүтөт. Балдар бул жакта пол кагып атышат. Бисмилля. Мынакей достор, Салам алейкум. 1 минут кой тур. Не кылтасың тырыктатып? Пол кагып атасың. Мунунучу пилисос алып келип турупчу, шипур болсаң шишип алып калат. Пилисос менен ордунан сордуруп алыш керек чаңдарын. Муну шишип алгандан кийин уже светтин жоготуп алабыз, Суранычы, Пилисос таап бер десең, мен таап келип берем. Мейли? Мынакей достор, туугандар, уже бунун полу көрүп атасыздар. Чоппингтерди берип растап атышат, уже катырышат. Стена толугу менен бүттү, водомицо бүттү, патолог бүттү, уже бул комната момундай айтканда бүттү. Кудай бурса. Абой, бул комнатага бой жармашылбайт, сырткысына, Мына достор, туугандар, азыр полдорду мына ушундай өздөрүнүн эмесине, размерине жаткырып алышып тургандан кийин чоппинг менен катырышып, астына мондай утепление, мынакей чекесине чыгарып коюптур. Жылуулукту кармай тургандагыдай. Бул МДФтин калыңдыгы 12 сантиметр. Азыр көпчүлүгү ламинат кылып атышпайбы? Ламинаттын калыңдыгы 0,8 болот. Плюс ал өтө муздак болот. Ким үйүнө ламинат салдырган болсо жакшы билет. Өтө муздак, чындыгында муздак. Кадимгидей колуң тийсе мына муздакты билет. Бул баягындай жыгач составында жасалган, өзүнчө ушундай полой немеге жасалган. Бул биринчи сорттогу мындай глянцевый, жалтыраган глянцевый цветте. Ушундай ОСБ эң калык эмес, бирок 12лиги. Ушундай ташталып атат бардыгына. Бул берилгенден плюс берилип, анан лагын бергенибизден кийин дагы сонун ачылат. Экинчи этаждагыдай болот. Мына ушундай достор, Кудай калса, ишиңерге ийгилик балдар. Эшиктери коюлган, бардыгы сонун. Мынакей урматтуу мекендештер, Кудай каласа өтө багандай тездик менен иштер жүрүп атат. Нол жерде септик бар, чаканыраак септик бар. Бул септикке эмне түшөт десеңиздер, бул септикке бүт үйлөрдүн кухнясына, идишин жууган калдык суулар ушунун ичине түшөт. Кече мен коомчулукка кайрылдым элем, аябай суранып кайрылдым элем. Бизге өтө зарыл болуп аткан ушул сантехник жумушу керек болуп атат деп кайрылдым элем. Кудайым дагы мага ооруду окшойт. Аллах Таалам боор ооруганынан бүгүн бир инсанды жөнөткөн экен. Кудай калса сантехник бала менен бүгүн сүйлөштүм. Келиштик, эртең менен уже сантехник жумушун баштайт. Кудукка жакшы насос. Жалпысынан бул жерде 18 точка бар экен. 18 точканы эсептеп берейин. Кайсыл жер? Мисалы, очокканада 1, ар бир семьяда кухнялары бар. 8 семьянын кухнясында 8 эме бар. Умальнигинде ал менен 9, очоккана менен 9. Чоң атаныкы плюс дополнительный душта 4 эме бар экен. Душу, раковинасы, унитазга кеткен, анан даратушта турган 4, 8, 9, 4, 13. Сыртта кол жуй турган бирөө 14. Душта, сыртта, баняда 5 бар экен. Ошо менен 19 точка бар экен. 19 точкага кызмат кыла тургандагыдай күчтүү, мыкты, эң жакшы
кудуктун ичинен насос менен ушул жака суу тартып бере тургандагыдай бир насос мен азыр бүгүн сүйлөштүм. Москвада бар экен ал нерсе, бул жерде деле бар экен, бирок китайский сапаты өтө жакшы эмес экен. Ошондуктан бул нерсени баягындай жакшыраагын ушул Россиядан заказ берсек деп мен неме кылып атам. Куда калса балдарга дайындадык. Балдар азыр карап атышат. 3-4 баладан сурандым. Мына ушул нерсе болуп калган болсо, уже эртең уже сантехник жумушун баштайбыз. Кудайга шүгүр, иштер дагы да ушунча жылып атат. Бирок күн бүркөлүп атат, күн сууктап атат. Иншалла кышка калбай, суукка калбай, жаан чачынга калбай ушуну бүтүрүп алсак деп катуу аракеттебиз. Сантехник бүтөөрү менен айланасын стяжка кылабыз. Анан сырткы фасадына киришебиз. Краскалай турган нерселерди краскага киришебиз. Отделканын усталары бар, өздөрү мына иштерин бүтүрүп келатат, өздөрүнүн этаптары менен. Үйдүн ичиндеги отделочный жумуштарына кудай бурса усталар бар. Сыртына бизге азыр эми фасадка, анан стяжкага, анан могул жерде ушу жана башка калган краска, анан эң негизги азыр мына аркалар, ушуларыбыз калды. Толугу менен бүтүргөндөн кийин биз үйдүн ичин толтурууга киришебиз. Кудайга шүгүр, балдар холодильник алып берем дегендер холодильнигине, ушундай кухня мебелдерин мен кылам деп ушундай балдар чыгып атат. Кудай кааласа иш сонун алдыга жылып атат иншалла. Мына ушундай достор, туугандар, кудай кааласа жакын күндөрдө ушул жерден муктаждар сонун болуп өмүрүн, күнүн өткөрүп калат. Бирок мына ушул варатага бир убактар келет. Кимдер келет бул жерге? Бир убакта ушул жерге чыныгы боорукер, Аллахтын ыраазычылыгын изденген, чыныгы жоомарт берешен инсандар мына ушул жерге күн санап келет. Күн санап келет, урматтуу мекендештер. Алар эмне үчүн келет? Алар мына ушул жерде жашоочу чыныгы муктаждардын дубасын алайлы деп келет. Бул муктаждар комплекси деп Кыргызстанда алгачкы проекти салынып атат. Буга чейин жакшы билесиздер, Кыргызстанда балдар үйү бар, карлар үйү бар экен, муктаждар үйү деген жок да. А мына бул муктаждар үйүндө, урматтуу мекендештер, бир муктаж бул жерде жумуш орду дагы бар. Ошол жумуш менен өзүнү камсыздап, кандайдыр бир мөөнөткө чейин бул жерде жашап, өзүнүн муктаждыгы Алланын буйругу менен муктаждыктан чыгат, баласы чоңоет. Мына ошол кезде кийинки муктаждыкка орун берилет. Бул жерде этап бөлүнүп, баягындай улам очерет менен муктаждар жашай берет. Негизги маселе, дагы бир жакшы кабарыбыз бар. Мына ушул жерге муктаждар комплекс деп варатанын үстүнө арка коюлуп, сонун болуп бүткөндөн кийин чыныгы берешен жоомарттар келип суктанып кетишет. Ушул муктаждардын дубасын алып калайынчы. Ушул жерге убагында салым кошо албадым элем, же салым кошуп, менин салым менен ушундай деңгээлде турду эле. Мен дагы да салым кошуп, ушулардын дубасын алып калайынчы деп изденип келет. Урматтуу мекендештер, дагы бир жакшы бизде кабар бар. Дагы ушул муктаждар комплекске чейин асфальт жол бүткөндөн ушул жерге чейин 400 метр жол бар экен, 400 метр эле. Азыр 400 метр жөө бассам, асфальт жолго уланат, асфальт жолдон шаарга кирип кетесиң. Мен бүгүнкү күндө ушундай бир аажы киши бар, эми атын айтпай эле коеюн. Кайрымдуулук дегенде ушунчалык бир жан өрөгөн, Сузак элине бир топ жардамын берген, өзү бизнес чөйрөсүндө жүргөн, бизге бир эмес бир нече жолу көмөгүн көргөзүп, жардамын көргөзүп, бизди сыйлап келген бир ажекебиз бар. Эми атын айтсам мени катуу урушуп коюшу мүмкүн. Мына мен ошол ажеке менен сүйлөшүп, урматтуу мекендештер, мына ушул 400 метр жол аралыкты, мына азыр шагыл алдыбызда машинада өтүп кетти. Чаң басып өтүп атат, көрүп атасыздар. Мына ушул жерди биз асфальт кылып бериңиз деп сурандым. Албетте кылабыз деп ниет кылып кетти иншалла. Кудай кааласа бул жерге чейин асфальт болуп калган болсо, анда чындыгында керемет болот. Мына ошол күндөргө Кудайым жеткирген болсун. Урматтуу мекендештер, жакын күндөрдө муктаждар комплекси эле толугу менен бүтпөстөн, муктаждар комплекси эле ичи заңгырабастан, комплекс турган көчө дагы заңгырайт.
Көчө Кудай буйрса жакында ниет кыла берели, кадимкидей асфальт болот. Анан көчөгө жарыкчалар толугу менен коюлат. Анан могул жерде ушундай басып жүргөн апаларыбыз, аталарыбыз жап-жарык көчөдө сонун жаркырап жүрүп калган күндөр келет иншалла. Урматтуу бекендештер, урматтуу бир туугандар, мына ушундай үмүтсүз бир гана шайтан. Жакшы үмүт, жакшы ниет кыла берсек, бул иштер дагы сөзсүз орундалат. Бул комплекс алгачкы гана комплекс. Кыргызстанда алгачкы, бирок эң аяк эмес. Эми ушул комплекс дагы кошумча башкача проекти менен Кыргызстандын 7 областына салабыз деген ниеттерибиз бар. Буну сөзсүз кылабыз иншалла. Иншалла Кудайым буйруса. Албетте, биздин Кыргызстаныбызда ушундай боорукер, жоомарт, кыргызды кыргыз таштабаган, биримдикте болгон биздин мекендештерибиз бар. Кыргыз эч качан кыргызды таштаган эл эмес. Билесиздер аны жакшы. Көптү көрсөкөл болот. Биз бириксек, биз ынтымакташсак, bundan дагы чоң иштерди кылабыз иншалла. Анын үчүн биз биригишибиз керек. 5 манжа бөлөк билек бир дейт. Биз бириксек, тамчыдан көл куралат, урматтуу мекендештер. Биз биригип алып, момундай иштерди да алайын кылабыз. Бизде бүгүнкү күндө өтө сонун бир группалар ачылган. Ал группада кыргызымдын ушунчалык сыймыктанган сыймыктары бар. Соопту талашкан инсандар бар. Мына ошол инсандар менен жакшы иштерди, жакшы проектлерди баштаган турабыз жаздарда. Ал күндөргө Аллах таалам жеткирген болсун. Жалпы кайрымдуу беришен элибизден Аллах разы болсун. Рахмат барыңыздарга, тынч болуңуздар. Эгерде кимдир бирөөңүздөрдүн атыңыздарды айтып, рахмат айта албаган болсом, албетте мен кечирим сурайм. Бирок сиздердин ар бир салып аткан аманатыңыздар биздин дарегибизге келип аткандыгы үчүн мына ушул иштер болуп атат. Мына ушул иштер сиздердин жардамыңыздар менен болуп атат. Иншалла. Рахмат барыңыздарга, тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.